Саламатсызбы? Бүгүн экинчи ирет Азия чемпиону болуп жатасыз. Сезимдеринизди бөлүшүп өтсөңүз. Саламатчылык буюрса, бул чемпиондук сезимди негизи сөз менен айтып түшүндүрө албайм. Азыр кубанычымда чек жок. Негизи өзүбүздүн Кыргызстандын жеринде өтүп атканда буюрса алтынды албасак кичине уятыраак болмок негизи. Алланын жардамы менен, Алланын колдоосу менен жеңишке жетип отурабыз. Кыргыз элинин колдоосу менен канча деген элдер келип бизге дух, дем күч кубат берип атат өзүнүн колдоолору менен. Ошол учурда бир мага дем күч кубат берди десем болот. Эки чечүүчү белдешиңизде Негизи күрөштө тактика эми ар кандай болот. Күрөш учурунда Завухат финал мен ирандык балбан менен күрөштүм. Буга чейин дагы күрөшкөм. Яшардогу турниринде 3-чү местага. Анда кичине жеңилирээк болгон десем болот. Азыркы учур мен үчүн аябай эле оор учур болду. Болбоду. Акырында болуп кетти. Алланын жардамы менен ушун жеңишке жетип отурам. Финалда беттешим айтсам, мен өтө деле көп эсепке чыккан эмесмин. Ал дагы тажрыйбалуу балбан болчу. Ашып кетсе 2-1 же 3-2 болот го деп ойлоп аткам. 2-3-1 болду. Ошо менен жеңишке жетип отурам. Мен буга чейин 23 жаштар арасында 2022-жылы ушул аренада, ушул жерде өткөндө Кыргызстандын желегин желбиреткем. Азыр 2024-жылы чоңдор арасында да экинчи жолу Кыргыз элинин желегин желбиреткенге болгон күчүмдү жумшадым. Ошонун артынан жеңишке жетип отурам. Экинчи жолу чемпион болуш мен үчүн өтө кыйын болду. Канча деген тонналаган терлер төктүк, канча деген эмгек кылдык, көп убакыт кетти. Ошонун арты келип медаль, бул медаль баардыгын жууп кетет да. Муну бир гана спортсмендер түшүнбөсө, көп адам мындай эмек ала бербейт да. Эми акыркы суроо быйыл Олимпиада жылы Негизи буга чейин мен 65 кг чемпионат, өлкө чемпионатында 65 кг күрөшкөм. Ал жакта 3-чү местени алып калдым. Кийинки жылы буюрса чоңураак салмакка өтөбүз деген ойдобуз. Буюрса кийинки жылы 65 кг салмакта көрө аласыздар деген ойдобуз. Ошону менен баардык калбот элек айтып кетейин. Биздин департаментке, федерацияга, биздин агайларга, биздин курама командага баардыгы биргеликте иштеп, ушунун артынан ушундай алтын медалга жетип атабыз. Алла ыраазы болсун. Мекенибиздин кызыл желеги көккө желбирей берсин.